Жин адам баласына келе турганды тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде так ачык айткан. Жабыр тарткандардын 95% аял заты. Кур'анда определенный бир сүрөнү же бир аятты оку деген маселе жок. Ден соолук кадырын ооруган жан билет деген ыр болсо дагы бирок мааниси туура нерсе да. Ден соолук качан жоготкондо ал нерсенин кадырын билесиң. Тилекке каршы ооба, мына ошол үйүңдү сатып сал деген кеңешти берип аткан адамдар дагы этият болуш керек. Имамдардын имамы пайгамбарыбыздын өзүнү дагы еврейдин окутуп койгондугу тууралуу так маалыматтар бар. Арат алдымбы, албадымбы деп акылын жоготуп калган. Сыйкырдын белгиси адамдын мыногу артында лопатка, далынын асты уюйт, анан көпчүк затылыктын кара куштун тырышып уюгандыгы далы менен чогуу. Адам укпаган угат, көрбөгөндү көрөт, адам сезбеген жытты сезип калат деп. Мына башка учурларда эгер адам зибайт этип атса, жаман түш көрүп атса, уйкусу качып атса, башы ооруп атса, анда бул учурларда бир көрүнүп коюш керек. Агай, вот жин чыгарууда сиздер кантип байланышасыздар? Сүйлөшүү аркылуубу же кантип чыгарылат негизи эле? Жин кантип чыгат? Мисалы бир адамдын башы ооруйт. Жин киргендик себептүү улам да деп коелу. Ал жерде жин шайтандар жанагы калдыктарды жеп аткан болсо, жана чачып берген ызык сууңуздан зыян тартат дагы сизге аябай катуу зыян берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн жанагы дуаны ошол жерге барганда мейли балаңыз болсун, кызыңыз болсун, ошолорго дагы зыян тийип калбаш үчүн ошол дуаны кайталап айтып коюш керек. Салам Жылдызтайм YouTube каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүнкү маегибизде өзгөчө жана көптөрдүн көйгөйүнө жараткан тема жиндер жөнүндө болмокчу. Бул темада суроолор арбын, жана дагы көптөгөн эл арасында мифтер, ар кандай түшүнүктөр жаратып келет элдин көйгөйүн. Ошол суроолорго так туура жооп берүү биздин бул милдетибиз болуп эсептелинет. Дал ушул маселеге так шарият негизинде жооп алуу үчүн диний илимдин ээси, тажрыйбалуу шифа борборунун негиздөөчүсү Жанболот Усубалиев агайдын кеңсесине конокко келип калдык. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар, кош келиңиз. Төмөнкү суроолорго жооп издейбиз. Жин деген кимдер? Алар адамдарга кандай таасир берет? Жин адам баласына келе турганды тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде так ачык айткан. Бул жерде баягы кээ бир учурларда баягы философияны изилдеген аалымдар деп айтабызбы, же болбосо ошол философия жагында алектенген илимпоздор бул нерсени четке каккан учурлар болгон. Бирок Кур'анда Аллах Таала ачык айтып отурат. Алар баягы сүткорлук менен алектенгендер, аларга жин кирип кеткен адамдар сыяктуу баштары маң болгон абалда өмүр сүрүшөт деген түшүнүктү айтат да. Демек, ушул аяттын негизине таянып туруп, ислам жаатындагы аалымдар адам баласына жин кирет деген таянакка келишкен. Көпчүлүк учурда адам баласына жиндин үстөмдүк кылып алышыны жараткан Аллах Кур'анда алар өздөрү жиндерден кандайдыр бир үмүттөнгөн адамдарга деп айтат. Үмүттөнгөн дегенде бул жерде бир нече түшүнүк жатат. Мисал ала турган болсок, бүгүнкү күндө жөнөкөй эле адамга, бир жаш балага көз тийип калды дейик да. Жаш балага көз тийип калды. Аны эмне кылабыз? Баягы бизде көпчүлүк учурда карышкырдын баягы чүкөсүн деп кое берели, мутундагы ашык сөөктү. Ошону алат дагы баланын мойнуна илип коет. Бул баланы көздөн сактайт, же болбосо жанагы көз мончоктогу бар ушул сыяктуу.
Мына ошондой учурлардан улам адам Аллах Тааланын коргоосунан өзү эрки менен чыгат дагы, баягындай өзүнөн төмөн турган нерселерге баягы көкүрөгүн улам ошол жака жакындаткан сайын ал баягы жараткандын коргоосунан чыккандан кийин ал адамга жиндин жакындоосу бирден бир алгачкы себептердин бири. Мына ошентип туруп баягы адамга жин кирип кетиши оңой болуп калат. Жиндер бул мусулмандарга гана тиешелүүбү же башка диндерге да тиешелүүбү? Жиндер бул бир эле мусулман баягы коомчулугуна зыян бере турган деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Неге дегенде, бүгүнкү күндө буну тастыктай турган ошол эле христиандарда дагы, ошол эле еврейлерде дагы бар экендигин эч ким тана албайт. Жада калса, мисалы, Аллах Тааланын баягы динде, ислам дининде 3 дин деп тааныйт билесиздер бардыңыздар. Ислам дини, христиан жана жөөттөрдүн, еврейлердин динини. Башка буддист жана ошого нерселерди дагы эме кылбаса дагы, дин деп тааныбаса дагы, бирок ошолордо дагы жиндин аларга кандайдыр бир деңгээлде идеологиясына, алардын маданиятына таасир этип аткан учурлары жок эмес. Андыктан бул жерде бул бир гана мусулмандарга гана тиешелүү деген суроодон, ойдон алыс болушубуз керек. Себеби бул баардык дин өкүлдөрүнө түздөн түз тиешеси бар. Неге дегенде, көпчүлүк учурда окуп атканда, дем салып аткан учурларда ошол жин аркылуу, баягы адамга кирип кеткен жин аркылуу мен христианмын деген учурлар дагы бар. Мен евреймин деген учурлар дагы бар. Сен окуп аткан Курандын мага тиешеси жок деген. Албетте бул жерде бир илимий деңгээлде аны мындай мыногу формуланын негизинде деп түшүндүрүш кыйын. Бирок ошого карабастан бул практикада болуп аткан көрүнүштөр. Жин чыгарууда деги эле бул өзүңүз үчүн кооптуубу? Сизге зыян тийгизбейби? Бул суроого мындай деп айтат элем да, жашоо өзү негизи эле кооптуу. Мындай карап көрсөңүздөр, бир эле баягы жин чыгарып аткан адамга эмес, тескерисинче мындай жалпысынан айтканда адам баласынын негизине эле баардыгына кооптуу. Эмне үчүн дегенде, эртең эки тандоо турат. Жаны денесинен чыгып кеткенден кийин ал бейишке барышы мүмкүн, же болбосо тозокко барышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жашоо ал адамдын өмүрүндө баягы кыл көпөрө деп да койсо болот. Кыл көпөрөнүн үстүндө бараткан адамдын жашоосу өзү негизи кооптуу да. Анан албетте жин менен алектенип аткан адамга кандайдыр бир деңгээлде коркунучтар пайда болушу мүмкүн, эгер адамдын өзүндө туура эмес түшүнүктөр боло турган болсо. Мисалы, кандай? Жин кирип кеткен адамга дем салганда ортодо аалымдар айтат, эки аскердин ортосундагы согуш дейт. Мисалы, жалпак тил менен айтканда түшүнүктүү болуш үчүн периштелер менен жиндердин ортосундагы согуш. Сиз окуп аткан Куран, пайгамбарыбыздан келген дуаларды айтууда сиз тараптан периштелер тигиге чабуул жасайт. Ошол эле учурда чабуул жасап аткан адам, чабуул жасалып аткан жиндер кайта бул жака, эгер баягы мисалы кылыч менен жоого чыкты дейли, каршы чыкты дейли. Ошол кылычты кармап отурган адам өзү ушул кылычты мен татыктуу колдоно аламбы, албаймбы деген көкүрөктө туура эмес бир экиленүү ойлор боло турган болсо, анда ал адамды лучше кылычыңды кынынан суурубай эле кой деп айткан дурус болот. Себеби жогорудагы ушуга да бир аз суроодо токтолуп кеттиңиз. Адамдын баласына жиндин эң тийгизген таасири анын акыл эсине. Акыл эси ээлип алгандан кийин, андан кийин аны башкарууга өтөт. Ошон үчүн ушул жерде эгер адам баласында жаратканга терең, бекем ишенүү боло турган болсо, ал адамга эч кандай коркунуч жок. Мындай да суроо туулушу мүмкүн ушул жерде, үй бүлө мүчөсүчү деген. Мисалы,
мен дем салып атам, менин бала чакам бар, жубайым бар деген сыяктуу, же болбосо туугандарым бар, ата энем бар деген сыяктуу, аларга зыяны тийеби тийбейби дегенде, бул жерде бир эле ошол дем салып аткан адамга зыян тиет деген сөз эмес. Аалымдардын биринин сөзү бар: эгер жараткан адам менен жиндин ортосундагы парданы алып кое турган болгондо, адам баласы таң калмак дейт. Жиндерге биз ушунча кул болуп калдыкпы деп. Демек, жиндер бир гана ошол дем салып аткан адамга эмес, башка дагы адамдарга зыянын тийгизе берет. Мен именно ушул суроо үчүн ушул жерден Египетке чейин атайын барып келдим. Ушул сөздөр чынбы? Дем салган мен уктум да, буга чейин мисалы, мынакей 7 жылдын 100 болуп келатат. Ортодо ушундай суроолор көбөйдү. Ушул зыян берип коет экен, андай болот экен, мындай болот экен деп. Анан ошол нерсенин бир тыянагына этегине чыгайынчы деп атайын ошол жакка сапар тартып барып, ошол жактан ушул суроону сурадым да. Зыян тиеби? Мен мисалы билген нерсенен дагы башка билбеген нерсе барбы деп илимдүү деген өзүбүздүн устаздарга барып сураганымда, алар айтты: эгер дем салып аткан адам өзү жараткандын көрсөткөн жолунан тайбай турган болсо, ага эч ким зыянды кыла албайт. Мынакей, өзүнүн дем салып аткан жерин көргөзсү дагы, жашап аткан үйүн көргөзсү. Экөө эшиктешкен. Бул жагында дем салат, бул жагына квартирасына, үйүнө кирип кетет. Демек, ушул жерден баса белгилеп айтса болот, эгер адам өзү чын эле жаратканга таяна билсе, ал адамга эч ким зыян кыла албайт. Не только жин, тилекке каршы жабыр тарткандардын 95% аял заты. Мына ошол аял заты менен болгон мамиледе шариаттын чегин бузуп коюу. Кантип дегенде, аял затыны жөндөн жөндөй мисалы кармоо дем салып атканда бул таасирлүүлүк болот деген сыяктуу. Бирок бул жерде шариаттын кескин тыюусу бар. Кандай гана ортодо мисалы бирөө чүпүрөк коюп алат, бирөө башка бир нерсе кылып алат, мен кармаган жокмун, ортодо чүпүрөк бар деп. Жок, шарият любом случае тыюу салат ага. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: чоочун аялды кармагандан көрө колуңа ийнени алып туруп, башыңа ошол ийне менен сайгылаганың артыгыраак дейт. Бунун күнөөсүн айтып. Эми бул жерде пайгамбарыбыздын ошол нерсени жасап аткан адамдар бул сөзгө жооп беретинде пайгамбарыбыз мындай деп айткан: силер салып аткан демиңерди мага көрсөткүлөчү, мен көрөйүн. Эгер ал дем салып алууда ширк болбосо, мисалы аял кишини кармаш, чоочун аял кишини кармаш ширк эмес, күнөө. Дейт дагы, мына пайгамбар айтпадыбы? Ал күнөө ширк деген жок да, бул ширк эмес да. Демек боло берет деп туруп, өзүнүн жеке каалоосундагы нерселерден улам буга уруксаат табышат. Бирок ошол эле учурда жогоруда айткан пайгамбарыбыздын сөзү буну кайта алсыз же болбосо амал кылууга болбойт экендигине тыянак. Мына ушундай жолдорду бусуу, эми баягы мен оор нерселерин айткан жокмун. Аял кишини кармоо дегенде оор учурлар дагы бар. Аны интернет булактарында бардыгыңыздар көрүп атасыздар. Демек, шариаттын эшигини жапкан жерди бир аз ачып коеюнчу деген болбойт. Ал эшик бир күнү эртеби кечпи до конца ачылып кетет. Ошон үчүн Аллах Таала тыюу салган. Мына ушул учурларга келгенде адамдын не только өзүнө, үй бүлөсүнө дагы кооптуу абал түзүлүп калышы мүмкүн. Агай, айтпатсызбы, дем салууда ар кандай ыкмалар колдонулат депчи? Мисалы, аял кишиге мынтип кармаганда бул күнөө болот. А сиз кандай ыкмаларды колдоносуз дем салганда? Бизде келди ооруп аткан адам, Аллах Таала бардыгыңыздарга бекем ыйман чың денсаулык берсин. Эч ким оорубасын биринчиден. Ал эми ошондой учур катталып кала турган болсо, келет дагы олтурат, мынакей бул жерде өзүңүз көрүп турган олтургучтарга отурат дагы, биз жөн гана мындайраак отурабыз дагы, окуйбуз. Кайсын окуйбуз дегенде, Курандын аяттары. Курандын аяттарына дагы токтолуп кетейин. Ушул жерде баягы ар бир учурдун өзүнүн айта турган учуру бар дейт. Ошол сөз учуру келгенде айтып коеюн да. Куранда определенный бир сүрөнү же бир аятты оку деген маселе жок. Ошону дагы эртең бирөө жарым үй бүлөңүздө балаңыз ыйлактап калса,
небереңиз ыйлактап калса дем салып коем десеңиз, эсиңизде болсун, любой өзүңүз билген бир сүрөнү окуп коюу ага таасир этет. Болгон маселе сиздин жүрөгүңүздө болуш керек. Бул жараткандын сөзү. Мен ага кандайдыр бир деңгээлдеги молдо же бир аулия деген түшүнүк такыр бул жок нерсе, а балким ага таасир этип аткан ошол сиздин жараткандын сөзүнө кылган мамилеңиз. Мындайча айтканда, жараткан мынакей сенин буйругуң менен пайгамбарыңдын көрсөткөн жолу менен мен ушул Куранды окуп атам. Сен ошол себептүү Куранга кылган менин урматым үчүн сен баланчага шыпааңды берчи деген сөз. Анан дагы өзүңүздүн практикаңызда болгон жин чыгаруудагы бир окуя, эсиңизде калган окуяны. Коркунучтуусу будан бир 3 жыл өтүп кетти окшойт. Анда жанымда жардамчыларым бар эле. Сен кирип окуп тур, азыр мен артыңдан барам деп киргизип бердим. Өзүм жеке иштерим менен тышта жүрүп, отуруп дем алып калсам, баягы киргизип берген жигит сыртка качып чыкты. Жок, мен окубайм деп. Ооба. Окубайм дегенде эле өзүңүз окуңуз деп калды да, ошондо демек бул жерде бир нерсе бар дедим да. Мен уже ал учурда дайын келдим ал жерге. Аял киши болчу. Уштеп окуп атсам, баягы жолборстун өзүнүн каршысында бир жырткычты же бир кандайдыр бир угрозаны көргөндө ырылдайт эмеспи? Окуп атсам туура ошентип туруп, деп туруп ырылдаган учур болду. Ошол моментте жанагы ичиндеги жин мен буну мындай кылып коем, андай кылып коем, сенин күчүң жетпейт, сен анта албайсың, минте албайсың деген учурларда адам баягы шайтан атайын ошол молдону, дем салып аткан молдону оюн бөлүш үчүн ушул сөздөрдү айтат, ошого көңүл буруш керек. Ал жерде эгер молдон жок, мен сени талкалап салам дей турган болсо, анда ал жин ал молдону талкалайт, ошону эстен чыгарбаш керек. Эмнеге? Ал жерде жинди талкалай турган молдо эмес, балким ал жараткан Алла. Жараткан Алладан гана коркот. Ошол нерсени эске алыш керек. Бул жерде коркунучтуу нерсеси ошол киши байкеси менен кирген да. Байкеси маңдайда отурат. Мен ал кишиге карадым дагы, тетиги ким десем, байкеси дейт. Байкеси деп атат, түшүнүп атасыз да. Өзү эмес, байкем деген жок. Байкеси деп атат. Анан ал намаз окуйбу десем, жок, намаз окубайт дейт. Эртең өлүп калсам эмне болот десем, тозокко барат дейт. Мына ушул адамдын ичиндеги жиндин айтып аткан сөзүнү эгер ар бир угуп аткан угуучу, көрүүчү маани бере турган болсо, чынында эле коркунучтуу нерсе. Башында жанагы суроо келди го, бул кооптуубу, кооптуу эмеспи дегенде, жашоо өзү негизи эле кооптуу. Эгер жанагы адам ошол бойдон намазын окубай өтүп кете турган болсо, чынында эле анын үчүн жашоосу кооптуу. Бул чынында ошол коркунучтуу нерсе да. Анан сүйүнүчтүү нерсе дегени, эми айта берсе учурлар абдан көп. Бирөөсүн айтайын. Недавно 4 күн болду, 3 күн болду. Бир эже келди, больницадан келдим. 1 ай болду. Эч нерсе таасир этпейт, уктай албай атам деп. Дем салгам, кетип калган, мен ал менен эме киши көп болгондуктан мен аны унутуп да калып турам. 1 күн өткөндөн кийин келиптир. Ушундай жолдошум бошобой калды, жеткизбей койду. Келе албай калдык, кечигип кеттик. Не болду анан десем, кечеги күнү бул жерден чыккандан тартып, барып үйгө жеткенден уктадым. Кайта бул жакка келгенге чейин уктадым деп. Чынында бул сүйүнүчтүү нерсе. Мына ушул себептүү, ушундай түшүнүксүз себептерден улам адам жашоосуну эң кымбат деген жашоосуну кыйып салып аткан учурлар бар. Чынында эле уктабаган адамдар бунун баркын билет. Биз уктайбыз убакыт саатында, аны көп түшүнбөшүбүз мүмкүн. Бирок баягы
ден соолук кадырын ооруган жан билет деген ыр болсо дагы бирок мааниси туура нерсе да. Ден соолук качан жоготкондо ал нерсенин кадырын билесиң. Мени окутуп коюп, мен кыйналып атам, мага дем салып бериңиз деп келгендер да болот да. Тилекке каршы ооба, көпчүлүк учурда кай жерге барбаңыз, мисалы сиздин башыңыз ооруп атат да. Любой эле бирөөнү айтайын, мисалы угуп аткандарды башыңыз ооруп атат. Башыңыз ооруп атканда бир жерге барсаңыз, сага кара дуа жасап коюптур деген сөздөр көп. Мына ушул жерге келгендердин көпчүлүгү мен ушундай балансырдан шектенип атам. Же болбосо эрим экөөбүз, же болбосо аялым экөөбүз келишпей жатабыз. Анын жанына келгенде баягы койчуманын таягы кызышуу башталат. Же болбосо үйдө тынчтык жок, үйгө барсам көзүмө ар нерсе көрүнөт, үйдө окутуп коюптур деди, үйүң тезирээк сатып бул жактан кетип кал деди деген сыяктуу абдан суроолор көп. Мына ошол учурда эмне кылыш керек дегенде, чын эле ошол үй окутулуп калган болсо үйдү сатып кетип калыш керекпи? Андай учурда мисалы 100 000 долларга сата турган үйүңүздү сиз 100 000 долларга сата албайсыз. Аны 50 000 долларга максимум сатышыңыз мүмкүн. Эмнеге дегенде сиз ал жанагы баледен тезирээк кутулам деп ойлойсуз. Жок, маселе ал учурда, көпчүлүк учурда ал сиздин үйүңүздө эмес, маселе сиздин өзүңүздө. Ошон үчүн мына ошол үйүңдү сатып сал деген кеңешти берип аткан адамдар дагы этият болуш керек. Себеби эртең жараткандын астына барганда, эртең ошол мен 100 000 доллар турган үйүмдү 50 000 долларга сенин сунушуң менен сатып бергем дей турган болсо, ошол сунушту айткан адам жооптуу болот. Бирок чынында эле дуа бар. Бул сап башында турган имамдардын имамы пайгамбарыбыздын өзүнө дагы еврейден окутуп койгондугу тууралуу так маалыматтар бар. Аны эки периште келип, буга эмне болгон десе, буну сыйкырлап коюптур деп, анан акыркы ошол Курандагы 113-114 сүрө Фалак менен Нас. Ошол экөө именно ошол пайгамбарды дарылаш үчүн ошол эки сүрө түшөт дагы, ошо менен баягы эки периште пайгамбарга дем салып, пайгамбар турат анан. Пайгамбарга кандай таасир эткен дегенде, пайгамбар азыр мисалы дарат алып келсе, кайра ушул жерге келип отуруп туруп, дарат алдымбы, албадымбы деп акылын жоготуп калган. Пайгамбар элестетиңиз. Демек, башка адамга дагы таасир этет. Бирок ошол эле учурда молдо сенде дуа, сени баланча жерде, баланча акчага окутуп коюптур, баланча окутуп тур деген сөздү айтып аткан болсо, анда этият болуш керек. Эмнеге дегенде, молдонун компетенциясында бул нерсе жок. Молдо буну билгенге кудуреттүү эмес. Молдо белгисин гана айтышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда көпчүлүк илим жаатында жүргөн баягы именно ушул маселеде мындай деп айтат. Сыйкырдын белгиси адамдын мыногу артында лопатка, далынын асты уюйт, анан копчик. Жамбаш сөөктүн ортосундагы баягы бүтүп аткан Аллах Таала айтат го Куранда, ошол сөөк чирбейт, кийин ошол сөөктөн тирилесиңер деп. Ошол сөөктүн айланасын уюп оорушу мына ошол кара дуанын белгиси. Эгер адамга окутулган болсо. Ал эми үйгө окутулган болсо, ал үйдө тынчтыктын качып калышы. Бирок ошол эле учурда эске алып коюш керек. Үйдө тынчтык, үй себептүү качып атабы, же болбосо аял күйөөсүнүн түшүнбөстүгүнөн улам болуп атабы деген маселени дагы эске алыш керек. Бардык нерсени көпчүлүк байкасаңыздар, эмне кылат? Шылтоону бирөөгө жоопкерчиликти таштаганга себеп оңой да. Көпчүлүк андан качат дагы. Мени бирөө дуалатып коюптур деген оңой нерсе. Бирок менин жеке практикамдын негизинде сени дуалап коюптур деген учурлардын көпчүлүгү көз тийүү болуп чыгып атат. Ошон үчүн шашылбаш керек. Көз тийгенде ушул жерде айта кетейин, көз тийгендин белгиси эмне дегенде, муногул затылактын, кара куштун тырышып уюгандыгы далы менен чогуу. Андан кийин адамдын жөн эле мынтип эч нерсе жасабагандай эле шалдырап эле эч нерсеге алы келбей калган учур
Бул көстүн белгиси. Көз тийүүнүн белгиси. Анан бул көз тийүүнүн белгиси. Экөөнү мынтип туруп оңой эле айырмалап койсо болот да. Жиндики болсо, жин кирип кеткен адам ал медицина жаатында мисалы алектенген адамдар боло турган болсо, мисалы шизофрения эмне дегенде, шизофренияны 3 нерсе негизи менен түшүндүрүшөт да. Адам укпаган угат, көрбөгөндү көрөт, адам сезбеген жытты сезип калат деп. Бул шизофрениктердин белгиси. Медицинада ушул 3 нерсени карайт дагы, эгер 3 нерсе табыла турган болсо, бул шизофрения деп коет. Не деген бул? Шизофрения деген бул айыккыс оору деген. Бирок шариятта буга чечим бар. Не дегенде, мынау 3 көрүнүштен адам ошол жин кирип кеткендиктен улам, ошол көрбөгөн нерсени көрүп, сезбеген нерсени сезип, укпаган нерсени угуп калат. Буквально мынакей, сиздин келериңиздин астына 2 саат алдын бир киши келгендердин бири баланчанын артында 2 мүйүзү бар эркек киши отурат дейт. Тигинин жанында болсо капкара бир адам сөлөкөтүндөгү жандуу нерсе башы белгисиз дейт. Тиги жакта дагы бирөө отурат, мындай андай. Көрдүңүзбү? Мына ушул адамда жин бар экендигинин белгиси. Эгер адам ошентип сиз экөөбүз көрбөгөн нерселерди көрүп, укпаган нерсени угуп, бирөөлөрдү мисип коомдук транспорттордо байкасаңыздар, автобуста же болбосо маршруткаларда жүргөндө, бүгүнкү күндө маршрутка жок, автобус деп айталы. Бирөө турат да аябай ушундай эстеп калат, деп эле. Мына ошол адамдагы өзү бир сыйрай көрүнүп коюш керек. Көз тийгенби? Же чын эле анда дагы бир нерсе барбы? Көпчүлүк учурда мына ушул жанагы 2 нерсени айтып өттүм. Көз тийгендики желке, кара куш менен желкенин тырышып уюгандыгы, анан шалдырап алдын кеткени. Дубанык болсо көпчүк менен лопатканын астына уюгандыгы. Мына башка учурларда эгер адам зибайт этип атса, жаман түш көрүп атса, уйкусу качып атса, башы ооруп атса, анда бул учурларда бир көрүнүп коюш керек. Ошол окуган молдо өзүнүн баягы илимине же болбосо практикасына таянып, аны айырмалап берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол эле учурда ал 100% деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Себеби ал чынында молдого дагы белгисиз. Бирок ал белгилерин гана айтып атат деген түшүнүктө ошону туура кабыл алыш керек. Сизге келген, ооруп келген бейтаптарды сиз көрүп айтып бере аласызбы? Көз тийген же жин кирген деген сыяктуу. Жогоруда азыр айтып өттүм, келген адамдарды көпчүлүк учурда баягы 3 күнгө чейин унчукпаганга аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк келген күнү, даже келбей жатып, телефондон жазып атып сурайт. Мен мындай, менин абалым эмне экен деп. Мен ошол учурда сразу эле айтам, жок. Сизди көрбөй туруп, окубай туруп, сизге эчтеке деп айта албайбыз. Эмнеге дегенде, окуганда эгер адамдын ичинде жини болсо, ал жанагынтип кыйкырып, окшуп, козуп же болбосо дагы ушундай бир нерселерди жасашы мүмкүн. Бул уже кыйкырып жанагынтип ызы чуу салгандарды 100% бул жини бар адам деп койсо болот да. Ал эми жанагынтип туруп, желкеси тырышып, көпчүлүк учурда зибайт этип эстеп калган адамдардыкы, булардыкы көз тийгендик. Дубаланган адамдардыкы болсо, аларда дагы көпчүлүк учурда 95-99% через жин аркылуу таасир этет. Алар дагы жанагы жин кирип кеткен адам сыяктуу кыйкырып, ызы чуу салуусу толук мүмкүн. Демек, ушундай белгилердин гана биз айта алабыз да. Агай, жин чыгарууда сиздер кантип байланышасыздар? Сүйлөшүү аркылуубу же кантип чыгарылат негизи эле? Жин кантип чыгат? Мисалы, бир адамдын башы ооруйт. Жин киргендик себептүү улам да деп коелу. Неге дегенде, ал адам башы ооруп атканын бирден бир себеби, ал адам жин кирип кеткен адам түнү менен уктабайт. Ажатканага кирип отура бериши мүмкүн, тамагын ошол жерге барып жеши мүмкүн,
жуунбайт, естественно. Кыскасы, ушундай бир жагымсыз абалда жашаганды жактырып калат. Мына ошол адам дем салып атканда андан жиндин кантип чыгып кеткенин кантип билебиз, же болбосо ага кантип таасир этиш керек деген маселеде ортодогу көпүрө бул Куран жана пайгамбарыбыздан келген дуалар. Пайгамбарыбыз мисалы бир сөзүндө айтат, бир жаш баланы алып келди дейт, анын көкүрөгүнө уруп, ой, баланча Алланын душманы чыгып кеткен. Мен Алланын кулу, пайгамбарымын деп айтты дейт да. Ал эми Куранда жогоруда айтып өттүм го, Куранда аяттар менен дем салып атканда определенный бир аяттарды жанагы окуп атканда жин кыйналып атат деп ошол аяттарды гана окуп олтура бериштин бир кандайдыр бир мындай нюанс учурлары бар. Неге дегенде ошонун ичиндеги кирип кеткен жин атайын ошол нерсени сизди ушул нерсени гана окуй берсин деп жөн эле мынтип симуляция кылып бериши дагы мүмкүн да. Неге дегенде башка аяттан кыйналат чындап, а сиз окуп аткан аяттан кыйналбай ага жагышы мүмкүн. Ошон үчүн менин жеке өзүмдүн баягы илимдүү адамдардын оюна таянып, бизде окуганда Куранды ачабыз дагы башынан Алхамдулиллахи Роббил аламин деп туруп, Маликин нас илахин нас деп туруп аягына чейин бүтүргөнгө чейин окуй беребиз. Бир аятка таянбайбыз. Албетте Курандын ичинде сүрөлөр, аяттар бар. Пайгамбарыбыз Фатиха сүрөсүнү Аллах Таала Куранда айтат. Биз бул Фатиха сүрөсүнү сага чейинки пайгамбарлардан эч бирөөсүнө берген жокпуз, сага гана бердик дейт. Башка бир сөзүндө пайгамбарыбыз айткан Аятал Курси Курандагы эң улуу даражалуу аят деген сөзү бар. Ихлас сүрөсүнү Курандын 3/1 камтыйт деген мааниси боюнча жана жогоруда айтып өттүм. Акыркы 2 сүрө Фалак менен Нас именно ошол сыйкырды дарылаш үчүн пайгамбарды ошол 2 аят, 2 сүрө түшкөндүгү тууралуу ушундай нерселер бар. Бирок сиз окуп аткан адамда чын эле ошол адамда жинби, балким көзбү, же болбосо көрө албастыктан, мисалы соодагерлерге тиешелүү нерсе да, көрө албастыктан ооруп атабы, белгисиз болгондуктан улам бир сүрөнү чектеп отуруп алыштын кандайдыр бир деңгээлде туура эмес жери бар. Шайтанга алданып калуу коркунучуңуз болгондуктан ошон үчүн бир сүрөгө чектелбей колдон келген билген нерсени окуй берген жакшыраак. Ушуларды алдын алуу кантип алдын алыш керек? Жакшы суроо. Чынында эле мисалы бүгүн ислам кеңири тарады деген сөз гана болбосо ошол эле учурда чын эле ооруп аткан адамдар дагы күн санап көп. Неге дегенде ошол адамдар алдын алып аткан жок. Өткөндө бир келген апалардын бири сакалчан баягы жоолукчан эжелер келип дем салдырып атса таң калып сурап атпайбы, молдолор силер дагы өзүңөр дагы дем салдырасыздарбы деп. Бул неден кабар дегенде сиз айтып аткан суроого жооп. Молдолор өзүбүз дагы ошол алдын ала турган дарыларды деп айталы түшүнүктүү болуш үчүн колдонбой калды. Пайгамбарыбыз эрте менен кечинде атайын бөлүп дуаларды, зикирлер деп коелу, ошолорду окуган. Мисалы бирөөсүн айтып кетейин. Бисмиллахиллази ла ядурру ма асмихи шейун фил арди ва ла фис сама ва хуа самиул алим деп 3 жолу айт дейт. Күн батканга чейин сага эч ким таасир этпейт, зыян кыла албайт. Кечинде айтсаң, таң атканга чейин эч ким зыянды кыла албайт дейт. Же болбосо башка бир дуасында Абуду би калиматиллахи тааммати мин шарри ма халак. Мына ушул дуаны көпчүлүк билип алса да болот. Мисалы Кыргызстан тоолуу жерде жашагандан кийин баардыгыбыз поход ушундай нерсени жакшы көрөбүз да. Чоочун бир жерге барып туруп отурганда ушул дуаны айтыш керек. Ошол жерде жин шайтан боло турган болсо, зыян берип коюусу толук мүмкүн. Мисалы үйдө идиш аяк жуугандан кийин эми аял кишилер не кылат? Азыр бүт жерде раковина болуп калды, ошол жерге эле төгүп коет. Талаа жерлеринде баягы май болгон идиштерди ызык суу менен жуугандан кийин сиз ошол ызык сууду чачып бере турган болсоңуз, ал жерде жин шайтандар жанагы калдыктарды жеп аткан болсо,
жана чачып берген ызык сууңуздан зыян тартат дагы сизге аябай катуу зыян берип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн жанагы дуаны ошол жерге барганда мейли балаңыз болсун, кызыңыз болсун, ошолорго дагы зыян тийип калбаш үчүн ошол дуаны кайталап айтырып коюш керек. Аулу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак деп. Мына ушул мен 1-2 айттым. Ушундай дуадан 15 бар да. Ошону эртең менен кечинде айта турган болсо, ал адамга эч ким зыян кыла албайт. Мен ошол жогоруда айтып өттүм го сөзүмдүн башында. Египетке атайын ушул маселе боюнча барып келгенден ошол устаз, ошол аалым айтат. Дем салып атсаң, бир ооруп аткан адамдагы баягы жин чыкпайм деди дейт. Чыга албайм мен. Бир шарт бар, чыгам. Не кылыш керек десе, макул, мен макул, сенин шартыңа көнөм, макул десе, сага кирем деп айтты дейт. Дем салып аткан адамга. Хорошо, кире бер. Муну таштап кет. Себеби баягы айттыңыз го жогорудагы суроодо. Качан ал кантип чыгат дегенде, Курандын аяттарын окуган сайын ал баягы тузду сууга салгандай улам кичинере берет. Ошон үчүн баягы дем салып атканда бир эле жолу окуп коюш менен болбойбу деген адамдарга жооп беретине ошол жерде ошого маани бериш керек. Кээ бирлердики чынында көпкө созулуп кетет. Неге дегенде ал адам өзү ошол нерсени кабыл алып атабы, албай жатабы деген. Жанагы туз канчалык бекем болсо сууга ошончолук кеч эриген сыяктуу эле жанагы жин канчалык көп ал жерде жашап аткан болсо, анын чыгышы дагы ошончолук убакытты талап кылып калышы мүмкүн. Жанагы адамдан чык дегенде сага кирем, ошондой шарт менен чыгам дегенде макул дедим дейт. Хорошо, кире бер десем, кайта кыйкырды дейт. Жок. Сен эртең менен ла илаха иллаллаху вахтаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шейин кадир деген дуа бар, эртең менен айтып атырган. Ушуну 100 жолу айткан экенсиң. Мен сенин ичиңе кире албайм деп айтты дейт. Анан ушул жерде дагы коргонууга дагы бир өзүмдүн жеке тажрыйбамда болгон нерсени айтып өтөйүн. Аят аль-Курси. Жогоруда айттым го, Курандагы эң даражалуу, кадыр барктуу аят. Ушул жерге келген адамдардын бири мен сиз айткандай тигинтип коем, мынтип коем, ажыраштырып салам, тигинин жарашып атканын билем, көз ачыктар тууралуу болуп атат маселе. Тиги экөө эртең үйлөнөт, тиги менен тиги жарашып кетет, тиги экөө ажырашып кетет деген сыяктуу нерселерди айтам дейт. Мен айттым, баланча, жок, сен аны сен айта албайсың. Келечекте эч ким айта албайт. Жараткандан башка келечекте эч ким билбейт. Аллах Таала Курани Каримде аял затынын амал көйлөгөнү инна кайдахунна азим деп айтат да. Аял кишинин амал көйлөгү аябай бир этият боло турган нерсе дейт. Бирок шайтанга келгенде шайтанды алсыз анын амал көйлөгү деген. Демек, бул жерде аял затынын баягы таарынта турган маселе, максатты айтып алган нерсе эмес. Бул жерде шайтан ушундай төмөн нерсе, бирок ошол төмөн нерсеге дагы багынып кылып аткан адамдын абалы күркүнүчтүү да. Жанагы нерселерди жасай турган болсо, бул теманын баардыгы жабылмак. Эртең мененки кечки зикирлер. Бир маселе ушул жерде акыркы күндөрдө статистика боюнча көбөйүп келаткан бир көйгөйлүү учурлар, ал эмне дегенде баягы синдром Даун деген нерсе менен төрөлгөн адамдарды бул адамда жиндин генетикасы бар деген учурлар дагы айтылып келет. Мына ошон үчүн пайгамбарыбыз аял күйөө жакындап атканда дуасын айтсын деген сөздүн төркүнү ушул жерде. Ошон үчүн ошол нерселерди хотя бы мечиттен чыкпай отуруп албаса дагы өзүнүн жеке жашоосунда кенен коркпой жашай турган деңгээлде өзүнүн динини таанып билип алгандыгы жакшы. Демек, жин, инс экөө параллельно жашап аткан жаратылыш. Айтып калдыңыз го, жаңы Даун оорусу менен ооруган адамдар менен жашоомдо кездештиргем да. Мен жогоруда айткан маселе ал чынбы, калппы
ал тастыкталган нерсе эмес. Бирок ошондой учурлар эки жаратылыштын жин менен инсандын ортосунан төрөлгөн балдар деген маселе жаңылбасам Ибн Касирде болсо керек эле, бул Куранды чечмелеген китептердин бири. Мына ошол китепте жаңылбасам ошол китепте айтылган да. Ошондой китептерде бул мусулман коомчулугунда этибарга алынган китептер, баягы жөн эле баягы катардагы китептер эмес, этибарга алынган аалымдардын сөздөрү. Адамга ат коюуда адамдын тагдырына мындай таасирин берет дегенге көз карашыңыз кандай? Адамдын Көз карашым түз. Түзбү? Себеби биздин устаздарыбыздын бири сабагында отуруп 2011-12 жылдары точно эсимде жок. Куптандан кийин ушул сабакта отурганда мечитте ошол киши айтып калды. Бул Египетте өзүнүн баягы орду бар, таасирлүү адамдардын бири. Ошол киши айтып калды. Адамдын ат койгондо атынын өзүнө түздөн түз таасири болот. Кантип дегенде, бул сенин атың өзүңө улам сени чакырган сайын сага жасалган дуа сыяктуу, бата сыяктуу деп айтты да. Менин атым мынакей ушундай, ошон үчүн менин ишим ушундай деп баягы өзүнүн атыны салыштырып айтып өткөндүгүнөн улам кандайдыр бир деңгээлде бул маселеге мен түз көз карашта карап, ошон үчүн ата эне баласына жакшы атты коюш керек деп туура кабыл. Демек, тагдырына кандайдыр бир таасирин тийгизет, Ооба. Анан мындай дагы менде кызык суроо бар да, агай мына окутуп койгондорду атпайбы? Адам мисалы көрө албагандар, бирин-бирин жашоодо мисалы көрө албай барып, ушул адамды мага окутуп берип койгачы деп, кайсыл адамдарга кайрылат? Молдолорго кайрылабы? Кантип жолун жаптырган адамдар бар го? Ооба. Кайсыл жакка кайрылат ошол адамдар? Бул маселеде көз ачыктарга. Молдолордун колунан келбейт. Бирок ал үчүн сиздин жашооңуздагы мусулманчылыктын баягы жашоосундагы баалуулуктардын бардыгын тебелеп жок кылышыңыз керек. Мисалы, ыйык деген Кураныңызды ошол сыйкырчы болом десеңиз, шайтан айтат. Ажатканага апарып таштайсың дейт. Не только таштайсың, анын үстүнө бейшепте деп коюшу мүмкүн. Ошондой шариатта сизде баалуу болгон нерселерди кордогонуңузда гана ал сизге кызмат кылганга өтөт. Сыйкырчылар аябай көбөйөт дагы. Сыйкырды билбеген адамдар аз болуп калат. Анан, естественно, алар тиги кордойт, бул кордойт, анан Аллах Таалага арызданат. Биз кордук көрүп тажап калдык. Бизге да бир нерсе болбойбу дегенде Харут ва Марут деген эки периштени түшүрөт дагы үйрөт дейт. Ким сыйкырды үйрөнөт? Ким эшматпы, ташматпы? Келсин. Бирок экөө отурат да айтат. Үйрөнөсүңбү? Акыретте сага эч кандай жакшылык жок дейт. Түздөн түз тозокко барасың дейт. Сурабайт дагы сени дейт. Мына ошолордун бирине бир аял киши келет дагы, мен сыйкырды үйрөнөм дейт. Хорошо дейт. Баланча жерге барып туруп бейшептеп келесиң дейт. Баягы аял киши барат дагы, мисалы тетиги Бак Акунбай деп коелу, ошол жерге барат дагы бейшептебей кайта келет. Мен бейшептеп келдим деп. Эки периште айтат, жок дейт. Не болду дейт бейшептегениңде? Эчтеке болгон жок дейт. Анда кайта бар дейт. Сен жөн эле барып келдиң дейт. Кайта барат да кайта эле келет. Не болду десе, эчтеке болгон жок дейт. Жок, кайта бар дейт. Үчүнчү ирет барганда чын эле баягы бейшептегенде аял киши не дейт? Кайтып келгенде не болду десе, мен бейшептеген учурда эркек түз бөлүндөгү зоот кийимдерди кийген куралчан адам сыяктуу бир нерсе чыгып кетти менден дейт. Ошондо отур дейт. Эми ошол сенин ыйманың болчу. Эми сен сыйкырды үйрөнсөң болот. Демек, бул неден кабар дегенде, көкүрөгүңүздө ыйманыңыз туруп, сыйкырды үйрөнө албайсыз. Жана энтип туруп
сыйкырды жасап туруп мен молдомун деген адам ушул аяттарга бир аз кулак төшөп ой жүгүртүп коюш керек. Сыйкырчылык менен молдочулук экөө совсем башка нерсе. А бирок чынында эле таасири бар. Бул 4 мазхабта тең сыйкырчыга өлүм деген өкүм бар. Билесиздер, исламда 4 мазхаб бар. 4 мазхабтын тең аалымдары төртөө тең бир ооздон сыйкырчыга өлүм деп айтат. Кокус ал ошол бойдон кетип кала турган болсо, жогоруда айткандай түптүз эле эсеп кысапсыз эле Аллах Таала аны киргизе турган жерге киргизет. Ошон үчүн бул эшикти ачыштын такыр кереги жок. Арам баягы кайтартма, жандырма деген сыяктуу ар кандай түшүнүктөр менен колдонгон учурлар дагы бар. Бирок эртең Аллахтын алдында жооп бериш оңойго тура турган нерсе эмес. Пайгамбарыбыз өзүнүн атасынын агасы Абу Толипти ушундай пайгамбар болгондон тартып эч бирөөгө зыян жеткиздирбей коргойт. Ал киши өтүп кеткенден кийин пайгамбарга аябай зыян беришет. Ошол кишинин көзүнүн тирүүндө атаке бир эле сөздү айтып коюңузчу, жаратканын астында мен сен менен ортоңо түшөм. Бир эле сөз. Ла илаха иллаллах дейт. Жок, айтпай коет. Мен баланчанын ата бабамдын дининде кеттим деп жан берет да. Демек, пайгамбар ошол нерсени өзүнүн жакынына дагы, сүйгөн адамына дагы бере алган жок. Жараткан Куранда ошол нерсеге пайгамбарга жооп беретинде айтат. Иннака ла тахди мен ахбабта. Сен сүйгөнүңдү туура жолго баштай албайсың. Валакин Аллах яхди мен яша. Бирок жараткан өзү каалаган адамыны туура жолго баштайт дейт. Мен чынында өзүм милиционер болом деген адам болчумун да. Бирок тагдырдын тамашасы кандайдыр бир себептерден улам үйдөгүлөр окутпай койгондуктан мен таарынып Алматага стройкага кетип калам. Ошол жерден Египетке ал кезде посольство, Египеттин посольствосу Астанага көчө элек кез, Алматада болчу баягы бийлик өкүлдөрү. Ошол жерде Египеттин посольствосунан виза алып аткан кыргыз балдарды көрдүм дагы. Мен эмнеге окубашым керек деген ой ошол жерден көкүрөгүмө кылт деген ой түштү. Ошол жерде учурунда жакындарым, өзүмдүн бир тууган бөлөм мага ушундай айтты. Эми үйдө жалгыз иштеп аткан сен болсоң, иштебейсиңби, жакшы акча табасың го деген сөз айтты. Кийин балаңды деле окутасың да деп. Мен ага ойлонуп туруп айттым, айке, рахмат, бирок мен өзүм эгер окубасам, мен баламды деле окутпайм. Жок, мен азыр кеттим деп туруп, ошол жерден, ошол жакта кетип аткан балдар мага себепчи болду. Себептерин айтып атам, бирок бир ооздон айтканда бул Аллах Тааланын каалоосу. Мына ошол күндөн тартып Египетте ошентип окуп, андан кийин окуудан кийин ушинтип бул жакта мына арадан уже Ал-Азгар университетинде 7 жыл окуган болсом, 2014 келгем, азыр уже мынакей 25. Кыскача ушундай. Эң сонун агай маегибиз соңуна жетип калды. Биз элге жакшы, пайдалуу маалымат бере алдык деп ойлойм. Деги эле сизге терең ыраазычылык, бизге убактыңызды бөлүп, пайдалуу өзүңүздүн кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн жана дагы өзүңүздүн элге пайдалуу дагы каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз болот. Сөзүмдүн акырында мен баягыда кантип алдын алыш керек деген нерсеге токтолгум келип турат. Бул жин болсун, көз болсун, көрө албастык болсун, дуа болсун, бунун баардыгынын эшигин жаба турган нерсе, урматтуу угарман, көрөрман, урматтуу мусулман бир тууган, бул сиздин жаратканга жакындууңуз. Эгер адам жаратканына жакындай турган болсо, демек шайтан андан алыстап атат деген сөз. Биз жараткандан алыстай турган болсок, демек жараткан бизге, шайтан бизге
жакындайт, эгер биз жараткандан алыстап кете турган болсок. Ошон үчүн эң оңой нерсе эртең менен кечки зикирлер. Эртең менен кечки зикирлер десем, ушул жерде көпчүлүк туура эмес түшүнүп, туура эмес кабыл албаңыздар. Мисалы, мен субханалла деп айтам, альхамдулилля деп айтам, астагфирулла деп айтам деген сөздү көп айтышат да. Ошолорго түшүндүрүп кеңирээк айтып кетейин. Мисалы, намаз окуу десе, намаздын түрү бар да. Парыз, важип, сүннөт, бекемделинген сүннөт, андан кийин сүннөт, андан кийин нафил деп ушинтип кете берет. Мен ошол адамдарга намаз окуу десе, келип туруп нафилди окубаш керек да. Биринчи ага милдеттүү болгон 5 убакыт парыз намаз. Эң биринчи намаз дегенде ошол түшүнүп келет. Ошондой эле зикир толтуруңуз, зикир кылыңыз дегенде эң биринчи түшүнүк эртең менен кечинде пайгамбарыбыз кайсы зикирлерди окуган деген баягы парыз намаз деген сыяктуу эртең мененки кечки зикирлерге биринчи көңүл бурулуш керек. Себеби пайгамбарыбыз именно ошолорго басым жасап, ушулар силерди жаман сөздөн, жаман көздөн сактайт деп айткан. Ал эми калган жасап аткан зикирлериңиз ал жеке өзүңүздүн эртең жараткандын астына бара турган учурда таразаңыздын ташы оор болушуна себеп боло турган зикирлер.